Allah Tebaraka ve Teala barınızdan razı olsun. Bugünkü sabahımızı Kudayım nasip etse. Negizi jariyada ahvali şahsiye nike talak meselesi boyunca jariya verilip kaldı. Özü negizi bugün söyleşkönde oruzo boyunca sabah kılavuz degenbiz. Ana men balam alısırakta жүрүп жалаватка кетип, ana şol jariyany daýardalбай kaldı. İnşallah bizden ekile sabahımız kaldı. Şu sabahты kılavuz. Andan keyin Saraxsi meçitinde keyinki sabahımızı kılavuz. Şu menen Ramazan'a girip ketebiz. İnşallah Allah Tebaraka ve Teala barыбызды Ramazan'a jetkizgen bolsun. Ramazandı şol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem görgözgönдөй, Allah Teala razı ola turganday şu berekeli ayda ötkөрüp alın barыбызга Allah nasip etken bolsun. Anan esençilik bolsa inşallah anan Ramazandan keyin sabahımızı ulayбыз. Бұл адатыл ұстаздардың шундай адаттарынан Рамазан мезгилинде сабактардын баары токтойт. Дүйнө жүзүндө ушундай. Адамдар Куран окуш менен, тарави окуу менен, ибадат менен алек болушат. Рамазанда берекелүү айда. Андан кийин жыл бою иншалла сабагыбызды уланта беребиз. Өткөнкү сабагыбызда орозо боюнча Сарахси мечитинде баштап ошол кичине маселе сүйлөгөнбүз. Анан ошол жактагы сабакты бул жактан улайбыз деп сүйлөшкөн элек. Бирок мен ойлонуп көрсөм, ал жактагы жамаат бул жакка келбейт экен, бул жактагы жамаат ал жакка барбайт экен. Ошого эми кээ бир эле бизде өзүбүздүн балдар машалла келбесе, калгандары ал жактагы болгон сабакты укпай калышыптыр да. Ошого бул жактан дагы ошону кыскача кайталап, анан кийин акырында ачык сабак. Ар ким орозо боюнча каалагандай суроо бере алат. Кагазга жазышына кереги жок, эчтекенге шундай колун көтөрүп эле иншалла түзүн жандуу сабак кылабыз. Орозо боюнча, себеби орозого жакын калганда орозонун өкүмдөрүн билип алышыбыз милдет болот. Устаздарыбыз дайым айтып келет эле, кайсы бир ибадат, белгилүү ибадаттар жакын калганда баардык сабактарды токтоп, ошол ибадат боюнча китептер сабак кылынчу эле. Ажылык жакын калганда ажылык боюнча, орозо жакын калганда орозо боюнча, айт жакын калганда айттын маселелерин сүйлөп баштайбыз дегенде ушундай маселелер бар иншалла. Анда Аллах Табарака ва Таала бизге мүмкүнчүлүк бере турган болсо, ушул орозо маселеси боюнча Сарахси мечитинде болгон сабагыбызды бир аз кайталап, анан бүгүн жаңы сабак өтөбүз. Бизде 1 саат 10 мүнөт убактыбыз бар экен. Анан адамдардын арасында мен фитначы болуп көрүнгөндү каалабайм чындыгында. Анан ошол бир мусулман бир туугандарыбыз ошол азан болгондон кийин сабак кылбасын деп каршылык көргөзүп атат. Ошого азчылык болсо да ошого баш ийип азан болгондон кийин сабак токтотобуз. Ошого чейин суроо жоопторду кылып алганга аракет кылат. Эми негизи бизде мечиттер бар, нар жакта мечиттер бар, сырткы мечиттер бар. Эми окуса болот. Болгону кандай бир жүрөгүндө бизге болгон душмандыгы барбы, атайын кел ошол маселесин кылып атат. Эми ошол нерсеге биз алдырбайлы иншалла. Бир акыл эстүү шарият түшүнгөн инсандар эми ошол эки суроонун бир адамдын көңүлү калгандан көрө эки суроого жооп бербей эле коелу. Иншалла ошол суроону мен номериме жөнөтсөңөр, мен үйдө кеңири жооп берем силерге иншалла. Аллахым разы болсун. Bismillah degende эле şu sabagыбызды ошо орозо боюнча баштайлы. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu vesselamu ala rasulillah amma ba'd. Орозо дегенде эң биринчи эле биздин оюбузга келген маселе жылыга ушул орозо жакын калганда көтөрүлө турган маселе ай көрүш маселеси. Ай көрүү маселесинде бизде адамдардын арасында ушундай бир түшүнбөстүк маселе бар. Биз башка мамлекеттерди карашыбыз керек. Анан башка мамлекеттерден көрүнүп калган болсо биз ошону ээрчишибиз керек. Себеби биздин Ханафи мазхабында ошондой маселе бар деген бир түшүнүк бар. Ошол түшүнүктөргө бир ачыктык киргизип кетсек, иншалла элибизге, жерибизге пайда болот. Биринчиси, биздин Ханафи мазхабыбызда, Ханафи мазхабта десек, өткөндө биздин видео чыкса, бүгүн түгүнө бирөө комментарий жазып коюптур. Бул эмне Ханафи мазхаб дей берет депчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты дебейби дейт. Şu Abu Hanifa'nın Hanafi mazhabı şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan sözdörү.
ошонун айткан сөздөрү, Аллах Тааланын айткан сөздөрүнүн каймагын Абу Ханифа бизге закон кылып жазып берген. Ошон үчүн Абу Ханифа айтты, Ханафи мазхабыбыз айтты дейбиз, башка мазхабтардан айырмалаш үчүн. Ханафи мазхабта ай көрүү маселесинде аз-Захири ривая деген маселе. Захири ривая Абу Ханифадан бизге жетип келген фатва, фиq, закондор бар. Бул мутаватир жол менен келген. Башкача айтканда, ката кетүүсү мүмкүн эмес болгон так даана келген маалымат. Буну Захири ривая деп айтабыз. Ал Захири риваяда 5 китеп бар. Ал боюнча да адамдардын арасында ар кандай сөз жүрөт. Эмне себептен 6 китепти силер 5 китеп деп айтып атасыңар? Себеби ат-тахкик изилденип чыккандан кийин Захири ривая деген китептер 5 экендиги тасталган. Ооба кээ бир калымдар 6 деген, кээ биркиси андан башканы айткан, 3 дегендер да бар. 2 дегендер да болушу мүмкүн, ушундай ар кандай болушу мүмкүн. Акырында маселе чечилип, тахкик кылынгандан кийин, тахкик деген нерсе бир маселени түгүнөн, тамырынан изилденип, акырында бир канча адамдар өмүрүн арнап, ошол боюнча бир жүздөгөн китептерди топтоп келип, акырындагы чыккан натыйжа эмне болду десе, ошону тахкик деп айтылат. Ошол тахкик кылып изилденип, Ханафи мазхабтагы китептерди изилденип чыккандан кийин Az-Захири ривая деген китеп 5 китеп экендиги аныкталган. Эми 6 китеп деп талашсам, сиздин иманыңыз көбөйүп кетпейт, мен тозокко түшүп калбайм. Негизичи болгон эле тактык үчүн гана айтылган. Ушул Захири риваядагы келген маалыматтар Ханафи мазхабында фатва бериле турган маалыматтар Захири риваядан берилет. Ал эми Захири риваядан башка Абу Ханифадан келген риваяттар бар. Ан-Навадир вал Харуният вал Кайсаният деген китептер бар. Бул Абу Ханифадан мутаватир жана күчтүү жол менен эмес, бир аз алсызыраак жол менен келген маалыматтар бар. Ал жерде келген маалыматтар Захири риваяда келген маалыматтарга каршы келе турган болсо, биз Захири риваяны алабыз. Эми Ханафи мазхабта усул эреже ушундай. Анан ошол Захири риваяда айтылган маселеде айды көрүп орозо кармалыш керек, айды көрүп орозону ачышыбыз керек. Ушул маселе ушундай. Демек фатва ушундай берилет. Айды көрүп ачыш керек, айды көрүп кармашыбыз керек. Бирок биздин Орто Азияда ай көрүү маселеси ошо илгертеден бери эле ушул көйгөй болуп келген маселе экен. Себеби биздин элибиз тоолуу жер болгондуктан ай көрүнбөйт экен. Ай көрүнбөгөндөн кийин демек биз сөзсүз түрдө ай көргөн жактарды карашыбыз керек болот. Башкаларды сурашыбыз керек болот. Себеби биздин китептерде эгерде Ахлул Машрик чыгыш элдери айды көрдүк деп жарыя кылган болсо, батыш элдерине ошол күнү орозо кармаш милдет деген маселе бар. Ошондон улам кайсыл жерде ай көрүлсө бүтүндөй дүйнө ошол айды көрүп орозосун кармаш керек деген маселе бар. Илгери бизге ушул эсеп менен эле эсептеп келинген. Бирок анан устазыбыз Шейх Чубак ажы 2008-жылы келгенден баштап, кийин муфти болгондо ушул маселени көтөрүп, ушул айдын көрүшүбүз керек, мурдагыдай кылып эле эсеп менен маселени чыгарып койбойлу. Адамдардын аманаты бизге жүктөлгөндөн кийин ошол айды карап, элдердин орозосуна биз жоопкерчилик болгондон кийин ошону карайлы деген. Себеби илгери ай менен иши жок эле, календар менен эсептеп койгон. Чубак ажы келди да ай менен гана көрөбүз деген маселени койду. Эки маселеде тең бир аз бир неме бар, мындай бир кыйындык бар. Эсептеп салсак дагы туура эмес. Айды эле көрөбүз, эсептебейбиз дагы проблема. Себеби бизде ай көрүлбөйт. Себеби Орто Азияда ай көрүү проблемасы илгертеден болуп келген экен. Ошого бизге айдын экиси же 3-ü көрүнөт экен Кыргызстанга. Биринчи айды көрүү мүмкүн эмес экен. Ошого көптөгөн аалымдар, устаздар деле төө ашууга чыгып ай көрүүнү аракет кылышкан, бирок эч ким көрө алган эмес. Ал ошол чөлдөрдө жанагы тегиз болгон горизонт неме асман ачык болгон мезгилде гана көрүлөт экен. Ошондон улам биздин тоолуу жерлерде ай көрүү азыркы күнгө чейин мүмкүн эмес экен. Демек биз эмне кылышыбыз керек? Башка жакты карашыбыз милдеттүү болот. Эми ушул мезгилде азыр Ханафи мазхабтан азыраак бир аалымдар эсеп менен кылса дагы болот деген маселе бар. Демек ушул экөөнү бириктирүү азыркы мезгилдин замандын талабы болуп турат. Себеби
Biz ушундай мамлекетте жашап атабыз, бизге жогору жактан ошол талаптар коюлат. Качан айт болот? Айт эркерээк айтып койгула, биз ошого жараша даярдык болот. 200 миң, 500 миң, 1 миллион 500 миңге чейин адамдар чыгып айт окуп атат. Демек айттын Рамазан качан болушу белгилүү болгон болсо айтка ошондон улам демек алдын ала эсепти чыгарууну жана айды көрүүнү экөөнү бириктирүү биздин заманда ошол бир муктаждык болуп турат. Демек жанагы илгерки жалаң эсеп менен болгонду дагы жактабай, жалаң мына айды карайбыз деп экөөнү бириктирсек, эмне болот? Элибизге жакшы болот. Ошондуктан ай көрүү маселесинде эки жакты тең нааразы кылбастан экөөнү бириктирип амал кылсак жакшы болот. Ал кандай болот? Алдын ала азыркы мезгилде, илим өнүккөн мезгилде ай качан туулуп, качан бизге көрүнүшүнөн бери анык боло турган заман болуп калды азыр. Ошого адамдар шылдыңдап бизге газеталарга чейин чыккан. Селлечен Молдокен немесин кылып, тиги айды карап аткан кылып. Азыркы заманда бирөө ай карабайт, азыр эсеп менен эсептеп коет. Азыр эми 5-4 кылым эмес дегенде шылдың иретинде айтылган маселелер дагы болгон. Демек ошону баягы замандын өзгөрүүсү менен, өнүгүү менен экөөнү бириктирип амал кылсак жакшы болот. Эми кандай кылабыз? Ошол азыркы мезгилде ошол эсеп менен качан ай туулуп, качан элге көрүнүшүнө чейин так маалымат чыгып калды азыр. Жада калса Хамидулла деген биздин бир энибиз бар, Ашур Дамуланын баласы. Ошол былтыр бир китепти таап алыптыр. Эсеп менен орозонун качан болусун эсептеген эски китеп. Ошондон таап былтыркы 2023 жылы кайсы айда болушу жазылып коюптур. Мындан бир 5 кылым, 10 кылым мурда жазылыптыр ал китепчи. 2000 паланчанчы жылга чейин жазылыптыр да. Ошону көргөзүп коюптур. Былтыркы орозо менен ошол эсеп туура келди. Демек ат өлбөсүн, арабага сынбасын кылып эки жакты колдонсок шариятка каршы келбейт. Ал кандай кылабыз? Ошол эсеп менен кылынат дагы бир күндү айтып, ушул күнү орозо болуп калуусу мүмкүн. Эми ошол күнү түнү биз кошуналар менен байланышып ай маселесин чечип алабыз, алдын ала кабар беребиз. Мисалы азыр 10 март таравих окула турган күн деп 11-и орозо деп бекитилди. Эми ошонун тактыкты караңыз. Ким окуп чыкты ошол макаланы? Муфтияттан чыккан макаланы бирөө окуп чыктыбы? Айдын туулушу 15 saat 15'te 3'te 1 minut ötkөндөн кийин 4 секунд өткөндөн кийин ай туулат экен. Бирок onu күнү saat 10'дон 15 минут өткөндө 22'de 22:15'te ай көрүнөт экен элге. Минута, секундасына чейин тактап чыкты. Эмне кылабыз? Ушинтип жарыя берип коебуз. 10'unda таравих намазын окуйбуз, 11'i орозо деген маселени айтып коебуз дагы. Ошол 10 күнү дароо элдер менен байланышып коет азыр. Саудия менен, бул өзүбүздүн Орто Азия менен айды көрүлдү, көрбөдү. Биз көрө албайбыз да, эртерээк аяктан көрүп калышат. Анан көрүп калса, эки нерсени бир кылып туруп, анан жарыя кылса жакшы болот. Себеби бизде жанагы шариятка туура келбеген салтыбызды эл арасында дагы деле аткарып келаткандар бар да. Айтты кылыш керек, буну өтүп кетти, анан бир күн мурда согум союш керек, борсок кылыш керек, арапалык, анан эртең айттыка даярдануу деген нерсе элибиздин калың катмарында азырга чейин бар. Биз кыйкырсак деле, айтсак деле элдер эл экен аткарып келатат. Айттыкты кылат, кой дейт. Мен кыла берейин, менден кийинкиси кылбай эле койсун дегенчи. Аларга мына бир аз жакшы болот. Демек алар 10 күнү тоокел кылып согуму сое беришет. Шариятка туура эмес. Биз айтабыз ошол туура эмес деп. Бирок эми ошолорго дагы ызычуу болбостон, ошолорго дагы бир күмөндүк болбостон, алдын ала айтылгандыгынын пайдасы дагы ушул жерде болуп калат. Экинчиден ай көрүү маселеси, айды тактоо маселеси жеке адамдардын милдети эмес.
Аны атайын мекеме бар, ошол мекеме жооптуу. Биз аны ээрчүүгө милдеттүүбүз. Кандай болгон учурда гана. Мен өткөнкү сабагымда айттым, мен канча деген мамлекеттерде болдум. Биздин Кыргызстандагыдай Рамазан келип атканда, анан айт болоордогудай ызычуу эч жерде болбойт. Bizde de kaçan ay bolotken anan erterek kalendарын çıkarıp salıp anan palanca jak ay görüptür bizim muftiyat to'g'ri emas ayıptır tala. Başka mamleketlerde oşol idara diniyası esep menen kılavu aydı görü oşolordu başı et. Demek tertipti başı yönü үйрөнүшүбүз керек. Эгерде başı yönü үйрөнүp tertipti үйрөнсөк, inşallah береке болот. Айдын маселеси ошондой. Эми ушул эки нерсени азыр эми жарыя кылышты. Эми ушул жарыя кылынган нерсе эл арасында азыр таркап атат. Эмне себептен айды эрте айтып койду, эмне себептен бир күн калганда айтылыш керек эле го. Ошол маселенин чечмеси ушундай. Эми күтүп турабыз. Онда кечкурун күтөбүз. Кошуналардан кабар келгенден кийин, куптандан кийин окутпайбыз таравихте. Куптанга жакын ай көрүлө турган Саудияда болсун, Туркияда, башка жактарда, Сирияда, бияк Куветтерде ай көрүлөт. Тез эле кабар келет. 2 секундда ай көрүлдү деп жарыя кылганда эле, демек ошолорду ээрчүүбүз туура болот. Жок, ай көрүлбөсү десе, анда идара диния өзү чечим кабыл алыш керек. Эгер ай көрүнбөдү десе, өзү чечим кабыл алыш керек. Аны мен бир нерсе деп айта албайм. Эгер туура эмес келип калса, кааласа ошол эсеп менен кетет дагы, кыяматта өзү жооп берет. Кааласа ай менен кетет, ага да кыяматта жооп берет. Ошого ал мезгилде ошол идара диния кандай чечкен болсо, биз ошону ээрчүүбүз милдет болот. Демек, тартипке келишибиз керек. Тартипке келишибиз. Мисалы үчүн Кыргызстан законунда мындай деп чечим чыкса, адамдар жок буга баш ийбейбиз дегендей эмес да. Биздин идара диниябы, ошол идара муфтийбизби, муфтийлерди алымдар кеңеш шайладыбы, ай маселесин алымдар кеңеш карап атабы, чечим чыгарып берди да, баш ийишибиз эмне милдеттүү болот. Биз күнөөкөр болбойбуз эгер адашкан болсо. Саудия мамлекети, мен ошол жерде 15 жылга жакын окуган адам катары. Ошол жерде айды көрүп канча жол ката кетишкен. Мен барганга чейин деле ката кетишкен экен. Айды көрүп деле ката кетилет. Бирок ай көрдүк дейт, себеби ал бир аз көрүнүп жок болот экен. Көрдүк дейт, чындыгында көрүнбөй калат. Эми адашуу ар бир нерседе болуп калышы мүмкүн. Ай көрүүдө деле, эсепте деле. Бирок жалпы мусулмандар менен кеңешип иншалла бир чечим чыгарышат. Айдын маселеси мына ушундай. Биз мусулмандар бул нерсеге башыбызды салбашыбыз керек. Ошол жогору жактан кандай деп маалымат берилсе, ошол нерсеге баш ийишибиз. Себеби эмне? Себеби адамдардын арасында жүрөгүндө бир проблема болот. Шек күмөн таркайт. Ай көрүлбөгөн болсо эмне орозо кармап алдык? Ай көрүлүп турган эмне оозу ачып жиберебиз деген адамдарда күмөн болуп, орозосунда ушундай бир күмөндүк жаралат. Ал эмнеден? Бир башчыга баш ийбегендигибизден. Биз бир башчыга баш ийебиз, болду, ошол жооп берет иншалла. Бул ай көрүү маселесиндеги неме ушундай. Эми андан кийинки экинчи маселе, Рамазан келди, Аллахка шүгүрлөр болсун, орозону кармайбыз деп атабыз. Рамазан келди, эртең орозобуз дегендеги биринчи бизден талап кылына турган маселе бул ниет маселеси. Ниет ибадат менен адаттын айырмалай турган нерсе. Жөн эле жашап жүргөнүбүз менен ибадатты айырмалай турган нерсе бул ниет. Ниет бул жүрөктүн чечими. Жүрөктүн чечими, ошол мен эртең орозо кармаймын деп жүрөгүңүздөн ниет кылбасаңыз, анда сиздин орозоңуз орозо болбой калат. Кандай эле бирөө арыкташ үчүн эртең тамак жебейм деген менен сиздин өкөңүз бирдей болуп калат. Качан гана ниет кылганыбызда адатыбыз ибадатка айланат. Ошон үчүн ниетке терең көңүл бурушубуз керек. Биринчиси, ниет Рамазанга, орозого бир ниет кылса болобу же күнүгө ниет кылыш керекпи? Ушул элдин арасындагы чоң көйгөй экен. Кээ бир адамдар ошо бир жолу эле Рамазанга ниет кылып коюп, анан кийин кечкурун чай ичип эме туруп эле ошентип жүрө берип, ниетке көңүл бурбайт экен. Жок. Ар бир Рамазанга, ар бир күнүнө өзүнчө ниет кылыш керек. Мен эртең орозо кармаймын Рамазан айын. Же болбосо мен эртең орозо кармаганга ниет кылдым деп мутлак эле, жалп эле.
Ramazandын 2-nji günü, Ramazandын 3-nji gününde beyle erteň oroza karmaганга niyet kıldım dep aytsaňız şol жетиштүү болот. Niyet degen bul жүрөктүн işi. Жүрөктөн şul pikiriňizdi bir жерге топтойсуз да эртең Ramazan болду мен Ramazan oroza кармайм деген ниетти жүрөгүңүз менен кылсаңыз шул жетиштүү. Тил менен айтуу шарт эмес. Бирок алымдарыбыз замандын өзгөргөнүнө байланыштуу, көйгөйлөрдүн көбөйгөндүгүнө байланыштуу, адамдардын пикири бир жерде болбогондугуна байланыштуу, тил менен жүрөгүн экөөнү бир кылса зыяны жок дейт. Анан кээ бир мусулман бир туугандарыбыз айтып аткандай тил менен айтуу бидат деген андай эмес. Андай эмес. Биздин Ханафи мазхабта тил менен жүрөктү кошуп айтуу эмне болот? Мустахаб болот. Жүрөгүңүздөн ниет кылбай тилиңиз эле айтып койсочу, бул ниетиңиз ажырабайт. Себеби ниеттин орду бул жүрөк. Демек жүрөгүңүз менен ниет кылып туруп, тилиңиз менен эртең орозо кармаганга ниет кылдым десең, болгону тилиңиз жүрөгүңүздү бекемдейт. Ошону бекем көңүлгө тутушубуз керек. Себеби ниет негизги нерсе. Эми ниеттин ордуна өтө турган дагы бир маселе, эртең менен орозо кармаймын деп саарлыкка туруп, саарлыкты жеп, оозуңузду жаап багымдап токкон ушул ниетке өтөт. Орозо кармайм деп саарлыкка турганыңыз ушул ниетке өтөт. Тилиңиз менен же жүрөгүңүз менен айта албай калсаңыз деле, сиздин турганыңыз эртең менен саарлыкты койгонуңуз, убакытты карап, ой, молдоке азан айтып ийбесин деп токтотуп, оозуңузду чайкап, багымдатка даярданганыңыз ушул ниет жарайт деп айтылат. Демек, ниет бул жүрөктүн иши, тил менен айтсак зыяны жок. Анан ошол эртең мененки сухурга турганыңыз, же болбосо ооз жапканга туруп, орозо кармайм деп турганыңыз ошол ниетке жарайт. Эми ниеттин убактысы бар. Качан ниет кылыш керек? Ниеттин эки маселе менен чечип айталы. Биринчиси Рамазан оросунун ниети жана важибул муайян белгилүү милдет болгон орозонун ниети жана нафилдин ниети күн баткандан баштап, күн батты го, бүгүндөн баштап эртеңки күндүн шарият күнүнүн жарымына чейин ниет кылсаңыз болот. Аны шариятыбызда дахватул кубра деп айтылат. Дахватул кубра кабла завал, күн төөгө жетерден алдыныраак, башкача айтканда 9-10 мындай болжолдуу түрдө 9-10го чейин ниет кылып калсаңыз болот. Ал кандай? Ниет кылбастан шамдан кийин эле уктадыңыз да, шамды окуп эле, куптанды окуп эле чарчап уктап калдыңыз. Эртең менен турсаңыз багымдат дагы жок, күн көтөрүлүп калган болот. Эмне кылдыңыз? Саатты карайсыз, 10-11 болуп атабы? 9-10 болуп атабы? Рамазанга ниет кылдым деп койсоңуз, ниетиңиз жарайт деген маселе. Себеби Рамазанда башка орозону ниет кылып өтпөйт. Себеби Рамазан башка нафил десеңиз да орозодон өтөт. Ошон үчүн дахватул кубра, башкача айтканда саат 9-10 чейин Рамазандын ниетин кылсаңыз болот. Эми ошондон мурда орозого каршы келе турган нерселерди аткарбаш керек. Аял менен жакындык кылбаш керек күн чыккандан кийин. Суу ичпеш керек, тамак жебеш керек. Анан кийин таза бойдон барып саат 9-10 эстеп калсаңыз, анан ниет кылсаңыз болот. Ал эми күн чыккандан кийин тамак жебасаңыз, аялыңыз менен жакындык кылып койгондон саат 10 эстеп, орозо элем ниет кылсаңыз өтпөйт. Шарты багымдаттын убактысы киргенден кийин ошол ниет кылганга чейин, башкача айтканда дахватул кубрага чейин орозого зыян бере турган, орозону буза турган эч бир амал кылынбаган болушу керек. Экинчиси важибул муайян, белгилүү бир важип орозо. Буну биз шариятыбызда ан-назр деп коебуз. Назр деген нерсе өзүнө милдеттен алат. Не дейт? Мен 8 мартта орозо, балам армиядан келсе 8 март күнү мен эмне кылам деди. Орозо кармайм өзүнө ниет кылды. 8 март майрамга байланыштуу эмес, жөн эле. Кээ-биркилер олжобай 8 мартты майрамдаса болот деп айтып жүрүшөт. Жөө жомок бар. Ошо кээде
адамдын айткан маселесин түшүнбөгөн акмактар дагы бар экен да. Мен башка нерсени айтам, адамдар башка нерсени айтат. Bir окуяны айтып берейин. Аялдардан бирөө аялдарга сабак кылып атыптыр. Ушу белгилүү эле биздин аял устазалардан. Анан ушул жанагы гусул важып болот, болбойт деген маселени айтып атып, эгерде азыр ушундай элибизде таркап кетти, эгерде адам айбан менен жакындык кыла турган болсо, качан уруктук түшкөндөн кийин анан гусул важып болот. Жөн эле мындай неме кылган болсо, гусул важып болбойт. Ал эми адам менен адам ошол жанагы биз айткан уста кесер жоголуп эле калса, баш эле көрүнбөй калса, гусул важып болот деген маселе бар. Бирок айбандарга, өлүп калган адамга, ушундайга качан уруктук түшкөндөн кийин анан гусул важып болот деген китептерибизде маселе бар. Ошону айтып, ошо айбанга ушундай боло турган болсо, эгер уруктук түшпөгөн болсо, ал важып болбойт, бирок бул нерседен сактаныш керек деп айтса, кийин элдердин арасында айтып жүрөт экен, паланча деген эжеке ит менен жакындык кыла берсе болот деп айтты депчи. Көрдүңүзбү? Өткөндө бирөө мага келип айтат, Чубак устаз сиз мындай дедиңиз, Чубак устаз мындай деген дейт. Мен айттым, сен Чубак устаздын сөзүн жакшы түшүндүңбү, түшүнбөдүңбү? Чубак устаздын сөзүн түшүнүү бир маселе бар. Аны башка бирөөгө туура жеткизүү маселеси бар. Анан жеткизилген адам ошону туура түшүнүүсү да бар. Анан ушундай дейт. Кетчи апке деп ошо видеону мага жөнөт, уксам, Чубак устаз башка нерсени айтат, бул башка жакта жүрөт. Ошого элдин арасында Олжобай 8 марттын майрамдай берсе болот деген маселе. Мен эмне дегем? Bir ustazlardan ушундай сөз чыгып кеткен. Ким 8 март күнү аялыңа же апаңа гүл алып барып 8 марттың менен десең капыр болосуң деген маселени айткан. Мен айткам, жок, капыр болбойт. Капыр болбойт. Кантип элем 8 марттың менен деп айтып койсоң, же силердин араңардан бирөө ошондой дебейби? Болуп калат да, турабы? Же үй бүлөбүз ушундай укмуш, динди түшүнүп 8 март менен 23 февралды майрамдабай кыла турган даражада ислам элдин катмарына жете элек да. Жада калса апалар, карыган апалар союзду көргөндөр 8 март күнү кутуктап койсоң капа болот го. Анан 8 март менен кандай болдуң десең, 8 марттын талап кылып аткандагы кафыр, 8 март менен кутуктагандагы кафыр болот деген. Мен айткам, жок, кафыр болбойт деп. Кафыр болуш үчүн атайын шариаттагы дарурияттан болгон бир нерсени жокко чыгаруу менен болот. Эми туура эмес. Бирөө майрамдап койгон болсо, ал ошо урфий майрамдардан. Анан ошо туура эмес үчүн анан Олжобай эмне дейт? 8 марттын майрамдаса болот деп айтып жатат. Андан кийин дагы жанагы шоколадда, дарыларда анча-мынча азыраак бир этилүү спирттин өлчөмү боло турган болсо, зарылчылык үчүн андан сактануу кыйын болбогондуктан аз өлчөмдө Шейх Мухаммад Такый Усмани дурус деген десем, Олжобай арак ичсе боло берет, 50 граммдан деди деп. Ошон үчүн адамдар эмне кылыш керек? Бирөөнүн сөзүн жеткизип атканда, бирөөнүн маалыматын айтып атканда, ошонун акысына кирбейин. Эртең кыяматта жооп берчү күн келет. Ооздон сөз чыгып кеткенге чейин сөз сенин кулуң болот. Кааласаң чыгарасың, каалабасаң чыгарбайсың. Бирок оозуңдан чыккандан кийин ал сен анын кулу болосуң, кыяматта жооп бересиң. Ар бир сөзүңө, ар бир жазган нерсеңе жооп бересиң. Ойлобо, компьютердин нар жагында отуруп, телефондун нар жагында отуруп мен жазып сөгүп койсом эле болду, мен эсеп бербейм деп. Жок. Ар бир кол, ар бир тил эмнени айткан болсо, эки жактагы жазып атат, аны жооп беребиз. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Адамдар абайлашыбыз керек. Анан азыр бизде ушундай нерсе болуп калды да. Бирөөнү урматтоо жок, бул илимдүү эле деш жок. Ушул бир нерсени билсе керек деген урмат жок. Президентти урматтоо жок. Каалагандай сындап, каалагандай сөгө берген, өзүнүн акылы менен пикир жүргүзгөн адамдар бар да. Сенин акылың ушундай болсо, ал сенин проблемаң да. Сен жалпы эреже, шариаттагы маселелерди карап туруп, анан өзүң оюң болсо өзүң менен калсын. Аны бирөөгө жарыялашың деле. Наоборот, ошо адамдар бар, өзүнүн оюн жарыялап алып, өзүнүн абалынын төмөндүгүн элге ашкере кылат да. Өзүнүн канчалык даражада кругозору бар экенин элге жарыялап жазган сөзү менен. Аузу биллахи минеш шейтанир ражимди айткандан кийин эле
Каарылар билет деди, мына канча Куран жаттаган, тажвиди кандай, үнү кандай. Арабчадан хуруфтар аузу билля мин шейтан ражим айтканыңда билет болот. Канча Куран жаттаганыңды да билет экен. Бирок мындай болжолдуу түрдө. Демек, адам өзүнүн оозунан чыккан сөзгө жооп берүүчү күн келет. Эми ошол важибул муайян белгилүү бир күндө 8-март күнү орозо кармайм деген болсо, сөзсүз түрдө ошол 8-март күнү бүгүн орозо кармашты ниет кылдым дебестен эле түндөн дахватыл куброга чейин ниет кылса дурус боло берет. Андан кийин нафилде деле кала ошол уктап калдыңыз, эртең менен турдуңуз, бүгүн орозо кармайынчы дедиңиз, саат 9 болуп калган. Ниет кылып калдыңыз, орозо кармай берсеңиз ниетиңиз жарай берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аялы Аиша радыйаллаху анха риваят кылган хадистерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйүнө кирип, үйдө жегенге бир нерсе барбы деп сураганда, аялдар жок, биз эчтеке жок десе, анда мен орозомун деди. Нафил орозо. Демек, ал ошол баамдат намазынан кийин келгенден кийинки болуп аткан окуя. Демек, нафил намазды дагы ошол 3 намазды, Рамазанды, важибул муайян өзүнө милдеттүү кылып алган бир күндү бекемдеп, анан нафилди күн баткандан баштап бүгүнкү эртеңкинин дахватыл кубра, башкача айтканда саат 9-10 чейин ниет кылса болот экен. Демек, Рамазанга байланыштуу маселеде бирөө унутуп калып, башка болуп, саарлыкка турбай калып, багымдат окуп, ниет кылбай калып, уктап кала турган болсо, эмне кылат? Ошол дахватыл кубрага чейин ниет кылып калышы керек. Эгер ниет кылбай калса эмне болот? Ошол күнкү орозосу эсепке өтпөйт, бирок кечке чейин ашка жүрүүсү милдет болот. Себеби ниет кылбаса, ал жөнөкөй эле нерсе болуп калат. Мисалы саат 12-де эстеп калды да, ниет кылбаптыр, түндө да ниет кылбаптыр, саарлыкка да турбаптыр. Ал башка күнүнө күн кармап берет. Ал эми ошол күнү, ошол Рамазан күнүнүн урматына кечке чейин адамдардай өзү орозосун жаап, оозун ачпай тамак жебестен жүрөт. Андан кийинки дагы бир ниет бар, ушу экөөнү айтып коелук. Андан кийинки ниет бар. Бул сөзсүз түрдө түндө ниетти түнөтүш керек. Ошон үчүн кээ бир адамдар кимде ким ниетин түнөтпөгөн болсо анын орозосу жарабайт деп мутлак айтылган хадисти, жалпы айтылган хадисти Рамазанга дагы айтып жүргөн адамдар бар. Ошон үчүн аалымдар экөөнү бөлүп койгон. Рамазанга, важибул муайянга, нафилге саат 10-га чейин ниет кылсаң болот. Ал эми дагы бир орозолор бар. Ага сөзсүз түрдө түндөн ниет кылыш керек. Эртең мененге чейин жарабай калат. Ал кайсы десе, када Рамазан. Бир себептерден бир себеп болду. Сапарга чыгып калдыңыз, Рамазанда орозо кармай албай калдыңыз. Башка күнү кармап бересиз да. Ошол кармап берген орозоңузду мен бүгүн баягы Рамазанда калып калган 2 күнүмдү кармайын десең, сөзсүз түрдө түндөн ниет кыласыз. Күн баткандан фажирга чейин, багымдаттын азанына чейин ниет кылып калышыңыз керек. Ниет кылбасаңыз болду, башка күн кармайсыз. Бүгүн жарабай калды сиздин ниетиңиз. Рамазандын казасын. Себеби эмне? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимде ким ниетин түнөтпөгөн болсо, фала сияма лаху, анын орозосу жарабайт деген ушул орозого айтылган. Жанагы жактагы далилдер ал Рамазанга айтылган. Вал важибул мутлак. Анан дагы бир важип бар экен. Жанагынтип 8-март же 7-март деп белгилеп айткан эмес дагы. Балам армиядан келсе мен 3 күн орозо кармайын деп айтып койгон, жөн элечи. Кайсыл күнү кармашын айтпадыбы? Эми ошону 3 күндү орозону кармап берем деп аткан адам 3 күнүн тең түндөн не кылыш керек? Түнөтүш керек ниетин. Багымдат намазына чейин. Анан каффарат. Бир штрафтар бар, мойнуна милдеттүү болуп калган. Кандай? Бирөө кокустан, Кудайым өзү сактасын, Рамазанда билип туруп тамак жеп койду. Рамазанда билип туруп тамак жеп койду. Ал не кылат? Биринчи кул азат кылат. Кул азат кыла албаса, анан кийин 2 ай катары менен орозо кармайт. Анда кыла албаса 60 адамга 2 маал тамак берет. Анан ошо азыр көпчүлүк адамдар ошол 2 айды уда тутканга мүмкүнчүлүгү бар. Ушундай каффарат болуп кала турган болсо, 2 ай тутуу милдеттүү болуп калган адам бардык ниетин түндөн не кылыш керек? Түнөтүш керек. Мен эртеңки Рамазандын каффаратын кармайын, эртеңки
Рамазан кафаратын караган күнгө түндө ниет кылыш керек болот. Wa qada ma afsadahu. Je болбосо бизде Ханафи мазхабта мындай маселе бар. Нафил амалдарга киргенге чейин сен ыктыярдуусуң. Ал эми киргенден кийин сага милдет болуп калат. Мисалы үчүн, биринчи күнү, төртүнчү күнү орозо кармаш сүннөт го, нафил дейлик, а? Сиз кармабасаңыз сизге милдет эмес. Бирок биринчи күнү мен орозо кармай деп ниет кылып кирдиңби? Болду, эми акырына чейин бүтүрүү мойнуңузга милдет болот. Ошон үчүн Аллах Таала ниет кылып алдыңарбы, амалыңарды бузбагыла, амалыңарды бир амал баштаган аягына чейин чыгаргыла деген маселе бар. Эми ошентип бирөө ниет кылды дагы, конок келип калды. Үйгө. Кудалар келип калды. Анан кашка койду сойдуңуз дагы, анан кийин эмне кылып атасыз? Конок кылып атасыз. Эми мен орозонун таксырым силер жей бергиле десеңиз уят болот да. Анан эмне дейт? Ошондой нафил орозолордо конок келип калса, конок менен кошо тамак жөө милдеттүү, коноктун урматы. Анан жана орозоңузду ачасыз. Ачкандан кийин мурда сизге милдеттүү болбогон орозо эми мойнуңузга милдеттүү болуп калды. Кашелоо немеңизди, журналыңызды аласыз да жазып коесуз. Мен конок келген күнү Ахмат неме кожа тиги кудам келгенде орозом буздум деп жазып коесуз. Башка күнү орозо кармап бересиз. Ушундай орозо милдеттүү мойнуңузда болсо дагы түндө ниет кылуу милдет болот.